Кыргыз-Кувейт мамлекеттеринин дипломатиялык мамилелеринин 25 жылдыгы үчүн уюштурулган атайын иш-чарага эки өлкөнүн карым-катышынын тыгыздалышына кайдыгер болбогон расмий өкүлдөр катышты. Алардын арасында Кувейттин тышкы иштер министринин орун басары да бар. Эки өлкөнүн достугун кубаттаган мамилелерден, башка өлкөлөрдүн Кыргызстанга болгон урмат сыйы зор экени сезилип турду. Салтанатты Кыргызстандан барган маданий ишмерлердин, белгилүү искусство чеберлеринин концерттик программасы көркүнө чыгарды. Дипломатиялык мамилелердин мааракесине Кувейттеги 60тан ашык өлкөнүн элчилери күбө болду. Ошондой эле кыргызстандык расмий өкүлдөр жана Кувейтте жашап иштеген кыргыз жарандары катышты. Меймандарга жана жалпы эле катышуучуларга Кыргызстандын азык-түлүктөрүнүн жана улуттук буюмдардын көргөзмөсү сунушталды. Органик, попробуйте. Эми бул Кувейт элине биз эми боз үйлөрүбүздү өзүбүздүн колдон жасаган буюм теримдерибизди көрсөтөлү алып келдик. Эми бул жерден биздин баягы эле көрк кошкон боз үйүбүзгө кызыгып атат. Колдон жасалган буюм теримибизге кызыгып атат. Биз эми баягы өзүбүздүн Кыргыздын кыргыз экенин билгизели деп Кувейт жергесине келдик. Эки өлкөнүн достугунун мамилесинин бекемделишин көздөгөн маданий иш-чаралар 18 февралдан бери өтүүдө. Кувейтке барган кыргызстандык маданий өкүлдөрдү маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жетектеп жүрдү. Бул жерде баягы этно шаарчасы курулган, Кувейттин этно шаарчасы. Ошол жерде кыргыз маданияты деген чоң концерт берилет. Андан тышкары Чыңгыз Айтматов жөнүндө илимий конференция өтүп атат. Ал жерде дагы биз ошо негизи Кыргызстандын маданияты, анан адабияты жөнүндө чоң маалымат беребиз. Анан туристтик чоң көргөзмө болот. Ал жерде Кыргызстандын туризми жөнүндө потенциалын көрсөтөбүз. Негизи эле ушул 4-5 күнүн ичинде кувейттиктер үчүн Кыргызстан эмне, Кыргызстан кандай мамлекет, кандай маданияты бар, кандай экономикасы бар жана кандай туристтик потенциалы бар. Ошолорду ачып бергенге аракет жасайбыз. Кыргыз-Кувейт мамилелери 1994 жылдан бери уланып келет. Эки өлкөнүн дипломатиялык байланышынын 25 жылдыгы Кувейттин улуттук күнүнө карата өткөрүлдү. Кыял Шаршеева, Тилек Эркин уулу, Эл Кувейт шаары.